Саламатсыздарбы? Бүгүн бизде конокто коомдук саясий маселелер боюнча өзүнүн пикирин ачык айтып келген коомдук ишмер профессор Каныбек Осмоналиев. Маек өз өлкөдөгү азыркы саясий кырдаал, бийлик менен коомдун маселеси, сөз эркиндиги жана акыркы учурда талкууланып жаткан бир катар маселелер тууралуу сүйлөшөбүз. Саламатсызбы агай? Саламатсыңарбы? Рахмат Гүлжан, чакырып, маек курганга чакырганыңыз үчүн мен абдан чоң ыраазымын. Бизнес Көптөн бери көрүшпөй калдык эле, мына бүгүн эми ошол күндө келди окшойт. Сурооңорго жооп бергенге даярмын. рахмат агай. Биздин студияга кош келдиңиз. Ошолсун. Алгач маегибизде азыркы өлкөдөгү жалпы коомдук саясий абал, ошол коомдогу саясий кырдаалга жана бийликтеги учурдагы абалдарга карата өзүңүздүн пикириңизди айтып берсеңиз жакшы болмок. Макул, жакшы. Анткени чынында эле бүгүн биздин Кыргызстан дагы бир өзүнүн өнүгүү тарыхында дагы бир ушундай бир чоң саясий окуяларга дуушар болуп, ошону башынан кечирип атат. Өзү саясат деген бул өзү абдан күчтүү философиялык категория. Бул түшүнүгү коомдун келечегин, коомдун жүрүшүн жана жалпы эле коомдун мүнөзүн карай турган философиялык чоң түшүнүк. Аристотель убагында айткан, адам баласы төрөлгөндө эле саясатчы болуп төрөлөт деп. Демек, саясаттан эч качан качып кете албайбыз. Жөнөкөй баягындай кадимки эле саясий нерселер менен шугулдана турган болсок, алектене турган болсок, ал өзүнчө түшүнүк. Мисалы үчүн мен өмүр бою илим жана билимде жүрөм. Билим саясаты бар, маданият саясаты бар дегендей. Вот ошолордун мындай контекстин алып караганда бүгүн чынында эле абдан чоң бир турбуленттикке жакын абал, кырдаал түзүлүп калды деп айтам. Мен буну ачык эле айтышым керек. Анткени чынында эле ошондой абал болуп атат. Бул айдан келип чыкты. Бул дагы эле келип эле баягы саясий пикирлердин, саясий көз караштардын бири менен болгон мындай бир мотивтерди алдыга чыгарып алып, анын себептерин жакшы мындай изучать этпей эле аткандын негизги абалы ушулга алып келип атат да. Биз мына азыр супер президенттик мамлекетте жашап атабыз. Супер президенттик мамлекетте Акаевдин акыркы 5 жылында да жашап көргөнбүз. Бирок эми конституция боюнча 20-жылдагы конституция боюнча чын ошондой болуп атабыз. Бирок ошол президенттин өзүнө топтолгон бийликтин баардыгын президент өзү жеткиликтүү кылып пайдаланып, колдонуп, элдин мүддөсүн аткарып келе жатабы? Кептин баары ошондо. Же болбосо туш тараптан таламай болуп атабы? Мен ошол туш тараптан таламай болуп аткан жагына көп ыктаган көз карашта болуп калдым кийинки учурларда. Эми суроолорду майдалап бере баштасаң, мен ошолорго мындай конкреттүү жоопторду берейин. Азыр эле саясий турбуленттүүлүк жөнүндө айтып өттүңүз. Ошол сөзүңүздөн жаралган суроо катары. Учурда коомдо туруктуулук күчөп жатабы же тескерисинче чыңалууларды байкап атасызбы? Кайсы факторлор менен муну аныктап байкасак болот же байкадыңыз? Абдан күчтүү суроо болуп атат. Бул анткени бир жагынан биздин экономикабыздын өсүү темпи кандай сонун болуп аткандыгын баарыбыз көрүп башыбыздан кечирип атабыз. Ал турусын ошол биримдигинде деле биздин көрсөткүчтөр абдан жакшы болуп атат. Бул экономиканын макро көрсөткүчтөрү да. Бирок башка көрсөткүчтөр дагы бар да. Мисалы үчүн инфляциянын өсүшү, кымбатчылыктын болушу, энерго сектордун алдындагы проблемалар. Ушулардын баардыгын туруктуу алып кете турган бир механизм бул саясий туруктуулук да. Тилекке каршы саясий туруктуулукту биз камсыз кыла албай келе жатабыз да. Ага баардыгыбыз күнөөлүүбүз. Жөнөкөй мугалимден баштап президентке чейин. Себеби муну ачык эле айтышыбыз керек. Мисалы үчүн Садыр Нуркожоевич жаңыдан келгенде мен дагы ошол кишинин жакын соратниктеринин бири катары конституциялык совещанияга катышып, биз супер президенттик конституциянын редакциясын даярдаганбыз. Ошондо аткаруу бийлигинин бардык аспекттерин президент өзүнүн колуна ала турган болгон, өзү керт башы менен бардыгына жооп бере турган болгон. Бирок ошол эле учурда парламентте деле бир жолу мүңкүрөтүп таштап койду деген бир көз караштар болуп атат да. Бирок парламенттин да полномочиясы абдан чоң жаңы конституцияда. Башка маселе парламент өзү кандай абалга кирип алды бүгүн. Бул жөнүндө өнчө сүйлөшөрбүз. Ошондо Садыр Нуркожоевич бир чоң менин ичим анча жылыбаган бир нерсени колдон чыгарып жиберди окшойт. Өтө эле чоң полномочияны кээ бир өзүнүн соратниктерине өтө эле ашчасы менен берип таштады да. Мисалы күч структуралары боюнча ошол эле генерал Ташиев, Камчыбек Кыдыршаевич, чогуу эки дос деген бул өзүнчө эле бир бренд болуп калды.
аны тиги киши кандай пайдаланды, кандай колдонду, абдан катуу тартип болду, биз ага абдан кубанып аттык. Коррупция менен күрөшүү тим эле мурда болуп көрбөгөндөй темпте башталды, болгондо дагы аеосуз күрөшүү башталды. А бирок баш аяк кандай болду? Мисалы үчүн эле кустуруу деген түшүнүк миллиондогон суроолор пайда болуп атпайбы айна чекесинде. Бул бир. Экинчи, экономика жагынан. Ооба, Акылбек Жапаров баштаган бир топ аягыл технологиялар келишти. Бирок алардын жасаган иштеринин көрсөткүчтөрү кандай болуп атты? Дагы эле жалпы макроэкономикабыздын темпи жакшы көрсөткүчтөрү берген менен ошого шайкеш келген, ошону керек болсо жутуп жок кылып кое турган башка жаңы эмелер ачылбадыбы, көйгөй маселелер ачылбадыбы? Отуздардын баардыгы биригип келип туруп, бул бир эле кишинин бир кайгысы эмес, бүт Кыргызстан боюнча чоң ойлонто турган бүгүнкү абал ушуга алып келип койду. Мына эми азыр эми чынын айтсак, саясий кырдаалдын катышуучулардын ортосундагы пикир келишпөөчүлүктүн доорунда жашап атабыз азыр. Бүгүнкү бийликтин жүргүзүп жаткан саясаты өлкөнүн өнүгүүсүнө канчалык туура багыт берип жатат деп ойлойсуз? Мен Садыр Нуркожоевичке дагы эле ушундай ишенип колдогонуму өзүм жашыра албайм да. Себеби бул кишинин эмеси ошондой экен, мындай кыялы, мүнөзү ачык айтып эле болгон дүйнөлүк жетишкендиктерди биздин Кыргызстанга алып келүүгө аракет кылып атат. Инвестиция кылган аракеттер кандай сонун болуп атат. Баягы эл аралык интеграциялык маселелерди көтөрүүдө кандай сондук болуп атат. Демек мунун баардыгы экономикалык туруктуулукка шайкеш келе турган маселе. Мисалы үчүн мыйзам кабыл алууда деле 7-чи чакырылыш бир топ жакшы иштерди жасады. Абдан мындай бир оригиналдуу мыйзамдар кабыл алынды, абдан катуу мүнөздөгү мыйзамдар кабыл алынды. Мен өзүм эле тил комиссиясын жетектедим ошол учурда 2 жыл. Эсиңиздерде болсо 2023-жылы ошол биздин мамлекеттик тилдин акыбалын күчөтүү боюнча мурда мисалы ал мыйзам кабыл алынышы мүмкүн эмес болчу атырсын. Президент өзү колдоп турду да. Кээ бир алдыңкы депутаттар колдойт. Ошол мыйзамдар айрыкча реалдуу экономика секторлорунда кабыл алынды. Демек туруктуулукка болгон аракети президенттин абдан жакшы болду. Башка маселе команда. Кечирип койгула, команда өлүп калбадыбы? Эмне кылып атышты? Министрлердин бири дагы көпчүлүгү өздөрүнүн мойнуна милдетти алып, жоопкерчиликти алып, президент бизге момундай тапшырма койду эле. Мен өзүмдүн эмемди, секторумду мындай кылышым керек. Жок, дагы эле кылчактап, анан кала берсе анча-мынча өздөрүнүн баягы кызыкчылыктарын биринчи орунга коюп, баягы эл аралык бир ушундай бир бүдөмү эле болгон бир институттардын жетегине кирип кеткен саясаттар жүргүзүп туруп болбодубу? Ошолордун ар бирине Садыр Нуркожоевич керек болсо жума сайын болсо да айына бир 2-3 жолу интервью берип атты. Эсиңиздеби? Мынандай түшүнгүлө, мына жерде туура эмес түшүнүп калыпсыңар. Алтырсын энергия сектор боюнча, билим берүү тармагы боюнча, экономика тармагы боюнча тегине түшүнүп калыпсыңар. Алтырсын кичинекей эле бир айылдагы бир маселелерге өзү киришке аракет кылып аргасы болду. Ошондуктан мен дагы эле айтат элем да, жакшы ойлорду, жакшы аракеттерди ушул кадр маселеси эметип таштады дагы, туруктуулукка дагы, экономикалык туруктуулукка, анын мамлекеттин өзүнүн баягындай бир туруктуу саясатына кедерги тийгизе турган кырдаалды түзүп коюшту да. Бирок кептин баардыгы ошол эки дос тандеминде болуп калды да башынан бери элечи. Анан калса, мисалы үчүн мен Камчыбек Кыдыршаевичти адамдык парасатына, адамдык баягындай бир деңгээлине эч кандай шек келтирбейм. Абдан ишенчек, абдан ушундай бир элин сүйгөн, журтун сүйгөн жигит. Бүгүнкү күнчө мен ошондой ойдомун. Башка маселе, ал генералда ким курчап жүрөт? Анын айна чекесинде кимдер жүрөт? Аткаруучулар кимдер? Кептин баары ошондой. Сталинден да эмне дейбиз, ал айткандай, кадрлар чечет айланайындар баардыгын депчи. Ошондой эле эми кырдаал президенттин айна чекесинде түзүлдү. Мен аралашып эле жүрдүм да, көрдүм да. Анын аркасында ушундай бир баягындай псевдо долбоорлорду айтып, болбогон бир жаңылыктарды, маалыматтарды берүү менен экөөнүн ортосундагы ажырым бара-бара чоңоюп бараткандыгын эл көрүп эле турду да. Баарыбыз байкап эле турдук. Айрыкча күч структураларында мисалы үчүн өзүнө мүнөздүү болбогон, ал турсун конституциялык жактан тыюу салынган функцияларды аткара баштады да. Генерал жана башкалар ошол эле учурда жергиликтүү бийлик, муниципалдык бийлик, акимдер, губернаторлордун эмне кылып атканын мен мисалы үчүн байкаган жокмун. Дагы ошо тил саясаты боюнча келе турган болсом, мен барган жерден эле көрүп аттым да, сөз бир кыйкырып же бакырып коюш керек болуп атты да. Түшүнүп атасыздарбы? Эми мен билим берүү системасын айтпай эле коеюн. Реалдык экономикада кандай болду? Оң колу менен жасамыш болушуп, сол колу менен уурдай башташканын көрүп билип турдук да.
акимдердин ротациясын ойлоп тапты Садыр Нуркожоевич. Бул эң эле сонун нерсе болчу. Бирок аны менен кошо ошол аким өзү команда түзө турган шартты түзүп бериш керек эле да. Аким өзү барып, мисалы айталы, ала мүддөндө төрөлгөн жигит барып Кара Сууга аким болгону менен ал жерде аким өзү жалгыз эмне иш кыла алат? Эгерде Завур району аны колдоо болсо, начальник милицияны колдоо болсо, ГКМБнын башчысы аны колдоо болсо, жергиликтүү аксакалдарды мобилизация эте турган өзүнүн орун басарлары антип иштебесе, анан чочой эле жалгыз калып аткан учурлар болду. Ушунун баардыгы келип президенттин администрациясынын мәжбүрөөлүгүнөн да болду деп айтат элем да. Анткени бул ротация эмеси саясаты бул жаңыл саясат эмес, бул Совет Союзунун учурунда укмуш иштеген. Совет Союзунун учурунда эле бар болчу бул. Бирок ал кезде ошол милициясынан бери баарын өзгөртүп алмаштырып турушчу. 3-4 жылда алмаштырып, первый секретарь райкома, андан кийин исполком башчысы эч убакта жергиликтүү кадрлардан коюлган эмес, эсиңизде болсо. Түндүк түштүктү алмаштырып турган ошол кезде эле. Себеби ал кезде кубаттуу коммунисттик идеология бар болчу. БХС начальниги, РОВдун начальниктери дагы тынбай ошол аким менен биринчи секретарь менен тең алышып, тең жарышып иштей турган абалда болчу. Тилекке каршы бул нерсе болгон жок. Экинчи жактан күч структуралары. Күч структуралары бир эле ошол Камчы Кыдыршаевичтин эле эрки менен болуп турбаныштыр да. Албетте билем, күч структураларында командалык метод болот, ал туура приказ берилет, буйрук берилет, ал аткарыш керек. Бирок справкалар кандай жасалып атты, маалыматтар кандай берилип атты, кандай берилип атканын көрдүк го. Ошол кустуруу саясатында өздөрү эле ошол аркасындагы эле өзүнүн кызматкерлери бир топ мыйзамды бузуулар менен алек болуп атышыптыр дейм. Албетте азыр тергөө жүрүп атат, мен андай мындай деп айта албайм. Бирок керек болсо булардын баардыгы тез аранын ичинде ордуна коюлуп, чечилип, кимдин ким экени даана билингенде гана президенттин баягы асыл ою, аракеттери иш жүзүнө ашат. Эгерде дагы эле баягындай кожо көрсүн салып, араба өлбөсүн, ат өлбөсүн, арабасын бассын дей турган болсок, анда мындай элдин нааразычылыгы уламдан улам күчөйө берет. Ачык айтып атам мен буну. Каныбек Осмонович, биз артыбызды кайрылып көрө турган болсок, же анализ бере турган болсок, буга чейинки бийлик деле айланасындагы кошоматчылардан сапкы тартып, бийликтен кетишет да. Ушул айланасындагы кошоматчылардан сактана албай, көп адилеттүү адамдар запкы тартып, өзүнүн жасаган иши көрүнбөй калат. Эми азыр деле ушул Садыр Нуркожоевичтин жанында ошондой кошоматчылар барбы? Бар. Азыр сактанса болобу? Бул кечээки көрүнүш Садыр Жапаровго сабак болушу керекпи? Бар. Абдан чоң сабак болуш керек. Бирок ал кишинин эркине мен ишенип турам. Азыр эми алкатпаш керек. Азыр убакыттан утуруп атат. Убакыт азыр Садыр Нуркожоевичке каршы иштеп атат. Туура. Тез аранын ичинде. Ошол эле Акаевден бери, Бакиевден бери, Алтырсун убактылуу өкмөттүн азаматтары азыр деле иштеп атпайбы? Эгер өзү иштеп, иштебей кетип калган болсо, анын жакын туугандары иштеп атат, анын уул кыздары иштеп атат. Ошол эле көрүнүш жогорку кеңеште да болуп атат. Ошондуктан Садыр Нуркожоевич биринчи жолу мен ушундай кубангам да 21-жылы бир-эки баягы кадамдарынанчы. Биринчиден ал киши эмне деди? Биринчи эле ал киши баардык кем байлыктарды, жер суунундагы баардыгын элдин эмесине айланат деди. Аны жасады. Кыргыз эмени баш кылып, тиги кумтөрдү баш кылып, көпчүлүк кендердин баардыгын. Бирок аягында анын аткаруучулар кандай абалга алып келип койгондугун биз азыр көрүп атпайбызбы? Ошо менин оюм боюнча Садыр Нуркожоевич азыр бир-эки чоң кадамды жасаш керек да. Анын үстүнө мына президент шайлоо келе жатат. 1 жылга жетпеген убакыт калып атат. Мен жеке оюмда Совет Союзу бекер муну ишти жасаган эмес да. Керек болсо Европада ошондой, Кытайда абдан катуу табигый байлыктар эч убакта жеке колго берилбеш керек. Бул кем байлыктар, жер, суу, бул энергетика, бул дары-дармек, бул спирт өндүрүү. Ушул 4-5 ушул тармак ар кандай эле мамлекеттин казынасын толтура турган тармак. Себеби 5 тең күнү түнү, минута сайын киреш алып келиш тармактар. Акаевдин учурунда деле какшап көп айтып жүрдүк го. Ошол учурда берилген. Эми завод фабрикалардын талканышы ал өзүнчө чоң трагедия.
бирок мына бул естественный монополия деп коет. Табигый монополия бул мамлекеттин өзүнүн монополиясы болуш керек. Спирт өндүрүшүнө болгон монополия болуш керек. Дары-дармектин фармацевтика монополиясы болуш керек. Кен байлыктардын монополиясы болуш керек. Анан энергетиканын монополиясы болуш керек. Ушул төртөөнү азыр эл ушундай колдоп турат Садыр мырзанычы. Төртөөнү дарылуу алып коюш керек. Ашып барса бир 1000ге жакын киши наразы болушу мүмкүн. Бирок 6 миллион 7 миллион киши ыраазы болот да. Биз каалайбызбы, каалабайбызбы? УКМКнын мурдагы төрагасы Камчек Ташиевдин убагында темирдей тартипти орнотуп, сын пикир айтууга эч кандай негизде болгон жок да. Биз баарыбыз аны колдодук, коргодук, лайк бастык дегендей социалдык тармактар баары аны баатыр кылды. Бирок 2026 жылдын 10 февралында Ташиевдин бийлиги уралып ташталганы чыкты. Андан кийин эми сиз айткандай бардык башкаруу системасы Садыр Жапаровдун өзүнө өттү. 10 февралдан кийин байкадыңызбы, ошол сын пикир айткандар көбөйдүбү, бийликке болгон? Жеңилдедикпи? Ушундай шок болду коом. Дагы эле өзүнө келе элек, чынын айтсак. Дагы эле өзүнө келе элек. Качан келет, ал деле белгисиз болуп атат. Эмне үчүн? Анткени ушунчалык терең кирип кеткен экен мафиялык баягындай түзүлүштөр. Биз эми бир четинен айланайын Камчы Кыдыршаевич деп мен өзүм дагы бир нече интервьюларды бергенмин, колдоп жазып жүрдүм. Көрсө кеп башка жака бурулуп кеткен экен да. Ошол Көлбаевдин баягы уюшкан кылмыш топтор талкаланган менен ошондой эле деңгээлде башка кылмыш топтор түзүлүп калыптыр да. Ошол эле ГКМБнын немесинде жана башка түзүлүштөрдө прокуратура, сот бийлиги жана башка. Бирок ошондо деле кээ бир аналитиканы терең жүргүзгөн кишилер өздөрүнүн сын пикирин айтчу. Бирок ал өтө аз эле да. Андан кийин ошол айрыкча булар өздөрүнүн терисине батпай, анан кийин саясий жолго түшүп алышпадыбы? 75 аксакалдын катын уюштура коюшту, башка болду. Өзү ошону менен бүтүш керек болчу, өзү баягы чектен чыгып бара жаткан топчу. Анан ошол билинип калгандан кийин убагында кыракылык кылып Садыр Нуркожоевичке жакшы маалыматта жетип басылып калды. Эми мындан ары кандай болуш керек? Мындан ары менимче ошол майдасы болобу, ириси болобу, ошол топко катышкандардын баардыгынын жүзү ачылыш керек. Эгерде дагы эле көмүскөдө калып, анан андай болуп атат, бул мындай болуп атат деп койгула эми кожо көрсүнгө салып кое турган болсок, анда мындан да жаман финал болушу мүмкүн. Себеби президенттик шайлоо жакындаган сайын адамдардын активдүүлүгү өсө баштайт. Бир эле биздин ички күчтөр эмес, сырткы күчтөр, оюнчулар кире башташат, биздин эле кошуналар, ошол эле ири державалар айталы, Кытай, Россия, Еврокошун, Америка Кошмо Штаттары. Себеби азыр дүйнөнүн дүрбөлөңү абдан катуу болуп келе жатат. Ирандагы окуя ошол эле боюнча коммутация болуп калса мен абдан сүйүнөт элем, бирок ал жайылып кетиши мүмкүн. Ошол эле биздин борбордук Азияга. Ошого биз монолиттүү болуп бара алабызбы? Ошон үчүн азыркы мына супер президенттик режимде ошону өзүнүн колунан чыгарбаш керек да. Садыр Нуркожоевичке мен ушу каалайт элем, ал мени дайыма туура түшүнүп келген. Ар бир тапшырма берилеби? Өзү гана контролдош керек да. Ар бир берген тапшырманы. Менимче кыргыз эли абдан чыдамдуу эл, мына көрдү. Дагы бир катаклизмден Кудай сактап калды. Мындан аркысын менимче ошол эле Ташиевдин жакшы жактарын өөрчүтүп, мисалы үчүн катуу тартип, туурабы? Катуу тартип, аткарылышын көзөмөлдөө, ошол жактарын эгерде президент өзү администрациясы менен колуна ала турган болсо, анда менимче алдыдагы президенттик шайлоодун да жакшы өткөрөбүз. Эл ойгонуп калды да, эл азыр үмүттү кайта элек да. Ошол үмүтүн жандырып алса, эл өзү эле көтөрүп кетет бийликти. Ошол Ташиев менен Садыр Жапаровдун ажыроосу деп коет, эки тарапка кеткенге туура эле болдубу? Менимче бул мындай аянычтуу деңгээлде болбош керек эле да. Бул акылдуулук менен эле 1-2 жылдан кийин эки дос чечип коюш керек болчу буну. Себеби айтып атышкандыр, айтып атышкан. Анын үстүнө бул экөөнүн баардык эле күнөөнү ушул эки доско эле үйө бербешибиз керек да биз. Ошол эле баягы эле көз башында айткан оюнчулар, Акаевдин заманынан бери келе жаткан оюнчулар башка тактикалар кото башташты да. Бул адамдын көзү бийлик байлыкка тойбойт экен да. Тойбойт экен да. Эч отто тойбойт экен. Ар кандай эмелер болот экен. Анан ошол
байып алған, бекер жерді алып алған, энергетиканы басып алған, кенді басып алған азаматтар бир эле өзлөрүнүн ошол байлыктык деңгээли менен эмес, башка табиттер ачыла баштады, саясий табиттер ачыла баштады, уул кыздары чоңойду, өзүнчө империя болду. Анан булардын чет элдеги достору көбөйө баштады ар биринин. Алардын талаптары, алардын баягы берген кеңештери акыры келди дагы эки достун бири-бирине ажырым күчөшүнө аргасы кылып койду. Мисалы үчүн Сардыр Нуркожоевичке мен ушундай эме кылам да, таң калам да. Ошондой болуп атса дагы бул киши эл аралык катнаштык кандай деңгээлге чыгарып койду. Гүлжан, байкадыңбы? Кандай деңгээлге чыгарып койду эл аралык катташууну. Ошол эле чек ара маселеси, ооба бул жерде Камчы Кыдыршаевичтин дагы үлүшү бар. Мейли эми баягы жетишпеген жактары бар. Аны дагы азыр казып жазып атышат. Кемпир-абад маселесин айтып атышат. Башка маселелер. Бирок негизинен кошуналар менен тынч жашоо шартын шарттады. Чоң ири империялар менен мамиле түзүлдү. Мисалы үчүн ошол эле Борбордук Азияны биз керек болсо өзүбүзгө караштуу полигон кылып алабыз деген Америка Кошмо Штаттары, Еврокошун, Кытай, ошол эле Россия, ал турсун Япония биздин ошол Борбордук Азиянын лидерлерин чакырып өзүнчө формат кылышыбы 5+1 деп аткан. Ошодон биз эч мындай калышпай алдыңкы оюнчулардан болуп атты да биздин президент дагы. Ошол нерселер бар да. Ошондуктан менимче азыр кадрларды аеосуз түрдө алмашыш керек. Ачыгылай кеч болуп калат. Аеосуз түрдө. Анан кээде ушундай эмелерди атайлы таркатып атышат. Ошого президент өзү да ынанып албаса экен дейин да. Кадрлардын дейт эмеси дейт жетишсиздиги болуп атат. Дефицит кадров болуп атат. Эланайын. Өзүңүн тааныштарың түгөнүп калса эле кадрлар түгөндө ойлоп албагын да сен. Кыргыздын уучу кур эмес. Чет мамлекетте кандай сонун балдар кыздары жүрүшөт. Ошолордун баардыгын тартыш керек да. Тартыш керек да. Мына 8-чи Созов, мен да кече чыдабай кетип, буну таркатпасаңыз болбойт деп жазып жибердим. Мен аны жөн эле отуруп эле бир кылар ишим жоктон жазган жерим жок. Анткени кандай тез эмелерин, позицияларын өзгөртүп атышат. Гүлжан, бир депутатты көрдүңөрбү? Ошол эмесин тапшырып атып, өзүнүн мандат тапшырып атып. Жок, мен мына эмем эмне болот, аркамдагы шайлоочуларым эмне болот деп бир айткан жок да. Көрдүңүзбү? Эми эртең ошолор дагы депутат болуп келиши мүмкүн. А бул жерде азыр иштеп аткан депутаттардын көбү азыр Сардыр Нуркожоевичти колдоп атат. А эртеге биринчи эле бурулушта башка жака өтүп кетпейт деп ким айтат? Баягы мен тууган катары күйдөрүп айтайынчы. Адам бир жолу саткандан кийин ал сата берет. Туура. Өмүрүнүн аягына чейин. Ошол нерселерди катуу карап, керек болсо баягындай бир радикалдуу эмелерге барыш керек да, кадамдарга барыш керек. Каник Осмонович, сиз билимдүү инсандардын алдыңкы сабында турасыз да. Оңой олтоң бардык нерсеге баш ийип 75 аксакалдын кайрылуусуна кол коюп кете бербейбиз. Бардыгын кылдаттык менен карап, этияттык менен мамиле кылып жүргөн инсандардын, билимдүү инсандардын катарын толуктайсыз. Сиз ушул эле бийликти башында колдоп келгенсиз. Азыр деле ошол позициядасызбы же көз карашыңыз өзгөрдүбү? 2020-жылы Сардыр Нуркожоевичтин өзүнүн абалы, үй бүлөсүнүн абалы абдан аянычтуу болуп калбадыбы? Ооба. Ошол кездеги президентке канча кайрылып жүрдүк биз Сооронбай Жээнбековго. Бул эми сиздин иш эмес, бул Атамбаевдин иши болуп калды. Муну алып берип коюңуз. Жана башка атасы каза болуп кетти. Апасы каза болуп кетти. Айрыкча Дастан деген бир чырактай болгон уулу кырсык болуп каза болуп кетти. Мен ошодон кийин ички эмем абдан аңтарылды да дүйнөмчү. Анан өздөрү да суранып калышты. Да колдодук, митинг уюштурдук, ага чейин пресс-конференцияларды уюштуруп жүрдүк. 2 жолу биз илимий семинар уюштурдук юридикалык жактан. Ошонун жыйынтыгы келип анан 2-апрелде 2020-жылда баягы Ала Тоо аянтында митинг болду. Мен эч убакта эме кылбайм, өкүнбөйм. Анткени мен ал жерде модератор болдум. 4 ай СИЗОдо отурдук. Ал кезде эме өзү дагы түрмөдө болчу, кесилип кеткен Сардыр Нуркожоевич. Бирок ошол кезде баягы Калпеле көчүдө кыйкырып, анан кийин Садырды бошотуш керек, андай мындай дегендердин баардыгы керектүү учурларда качып, бекинип, жашынып жүргөн адамдар көп болушту да. Ошолор азыр иштеп атышат Садырдын жанында.
Кыдыршаевичтин жанында да иштеп атышат. Бирок мен өкүнбөйм деп дагы бир жолу айтам. Азыр деле колдойм Сардор Нуркожоевичти. Анткени бул киши мамлекетти башкаруунун бир сонун үлгүсүн көрсөттү башында эле. Баягы өзү орусча айтканда самопожертвование деп коет да, өзүн кандай кыйын абалда болгонуна карабастан ошону эме кылды. Башка маселе дагы бир жолу айтам, команда түзө алган жок да. Команда түзө алган жок. Мына бул февралдагы окуя, ошол досу менен болгон окуя менимче абдан чоң мүмкүнчүлүктү берип атат да. Мүмкүнчүлүк берип атат. Бир эле Садыр Нуркожоевич эмес, көптөгөн мен деген лидерлер башында абдан адашкан. Ошол эле Ли Куан Ю, кийин анан өзүнүн жакындарын камап аттыра баштагандан кийин ал баягы эл сезип калды ал кишини. Ден Сяопин деле башында ошондой чоң эсиңерде бар, Ченанмендеги танк менен студенттер тебелеткендери учурлары. А бирок ал киши команда түздү да, болгондо дагы Ден Сяопин укмуш ошо баягы Чжан Чжэмин, андан кийинки Ху Жинтао, азыркы Си Цзиньпин, булар баардыгы ошол Ден Сяопиндин фабрикасынан чыгышты да. Ушундай нерсени Садыр Нуркожоевич жасай алабы? Кептин баары ушунда. Анан жок кадрлык ачарчылык болуп атат деп эле айылына чекесиндеги эле тааныштар менен эле бүттү кылбаш керек. Терең изилдеш керек. Атайын институттар бар, атайын стратегиялык мааниде ойлонгон инсандар бар. Мен дагы эле колдойм, бирок ушу жагына көбүрөөк көңүл бурса, мамлекет оңдоп кетет эле деген ойдомун да. Кадр жагына. Каник Усманалиевич, биз мен сиз менен көп жылдан бери кызматташабыз. Жогорку Кеңеште илим жана турмушту көрсөтүүбүздө продюсер болуп көптөгөн окумуштууларды конференцияларды уюштурдук, семинарларды уюштурдук, Анан бир нерсени сизде көп байкап калдым. Ар бир нерсени жүрөгүңүздүн түпкүрүнөн өткөрөсүз да. Бул сөздү айтканымдын себеби сиздин акыркы учурда коомчулукта көп талкууду жараткан иниңиз Жарасул Осмонов тууралуу маек берейин дегем да. Бул кишинин каза болушу жана анын ал киши каза болгондон кийин коомдо социалдык тармактарда аябай талкуу жүрүп жатат азыркыга чейин. Ошол боюнча айтып берсеңиз. Мен бир тууганымды эми экөөбүздүн ортобузда 4 жаш айырма, ал менин иним 1960-жылы төрөлгөн. Ушу бала кезинен эле башкача болчу да булчу. Биз Гүлчө кыштак шаарчасында төрөлгөн жерде чоңоюп калдык. Бала кезинде эле атам деле таң калчу, ошо математикага айрыкча кичинесинен эле бир нерселер жасай коюп колу менен ошентип жүрүп, анан Ураль политехникалык институтуна өттү. Ал кезде центральный вузы деп ошондой эме кылат. Мен өзүм себепкер болгом, жүгүрүп жүрүп, себеби бул баланы сөзсүз окутуш керек деген атадан калган мурас бар эле, ата азагында каза болуп кеткен. Ошол жерде деле абдан жакшы окуду. Илгери УПИ деп койчу эле, Уральский политехнический институт. Азыр эми Урал мамлекеттик федералдык университет болуп калды. Азыр ошо Жарасыл ине менен чогуу окуган достордун бирөөсү Тууладагы оружейный заводдун генеральный директору, бирөөсү Урал машина директору. Ошондой нерселерди башына 32 жашында Дастан заводуна директор болгон. Физприборго 32 жашында. Анын СССР эми талкаланып бүтүнө турганда ошол эмеден Песактан алып калган жалгыз завод ушул. Андан кийин дагы бир көрө албастык кылышты. Анан Жанар заводуна директор кылышты. Андан кийин таш көмүр баягы ГАО эсиңерде бар, Кристалл заводуна директор кылышты. Андан кийин баарын таштап кой деп анан өзүнүн оокатын кылып жүрдү. Анан кече Садыр Нуркожоевичтер келгенде ошо менин кеңешим менен, мен Жарасыл ошо күнөөмө ошо силерге айтып коюшум. Менин кеңешим менен керек болсо талабы менен анан кайтып келди да. Келип анан Садыр Нуркожоевич абдан жакшы кабыл алып, Ошко губернатор кылды. Анан кийин эле мен түшүнүксүз эле бир курулуштар башталды да. Губернатордон эле зам министр кылып алып келишти, экономика министрлигин. Андан кийин эле Кыргыз алтынга директор кыла коюшту. Бир жылдын ичинде 4 абдан чоң нерсени, анан ошо кыргыз индустрия болсун деп, мамлекеттик эме менен, капитал менен деп ошого эме кылышты. Айланайын күнү түн иштеди. Ленин заводунун эми талкаланып бүткөн заводдун цехтерин жаркыратып жасап, баягындай дочерный эмелерди ачып, өндүрүш мекемелерин ачып, ошентип жүргөндө анан бир күн эле ошо былтыр 24 январда мен Бишкекте жок элем. Эртең менен саат 5-те опуск кылып эле, таңга 5-те, анан саат 7-те камап коюштур. 11-де анан ордуна башка бир кишини алып келиштир. Андан бир күн мурун 23 январда ошо Садыр Камчыбек Кыдыршаевич кат жазыптыр Адыл Касымалиевге, Абдыраимовду ордунан кетирип, ордуна Исмаилов дегенди коюп бериңиздер деп.
Ал катты мен бир 10 күн эме болду ошону көрүп атам. Анын себептери эмне болгон? Иши кылып азыр суроого жоопко караганда суроолор дагы эле абдан көп. Анан ден соолугу жакшы эле жүрчү. 65ке эми чыкты эле. 65 жылын ошол СИЗОдо өткөрдү. Анан канча эме суранды, канча каттарды жаздык. Ден соолугу бир аз начарлай баштады. Эми ошол 65 деген бул жаш эмес да, бир топ жашта. Мурун ушул бир 3 жыл, 4 жыл мурун эмесинен операция болгон эле өтөн алдырып. Бирок жакшы спортсмен жигит болчу да. Анан кийин оорусу күчөй баштады окшойт. Анан ал рак айланып да, боор рак айланып. Ошондо да уруксат бербей коюшту да. 27 августта тамак иче албай калган, анан чыгарып коюшту. Анан ошо бир айга жетпей 6-октябрда каза болуп кетти. Арманда кетти. Ачыгын айтышым керек да. Дагы кыргыздыкка көп өзүнүн таасирин бере турган. Мен өзүм таң калчу элем. Мана мен илимдин докторумун, профессорумун, жаш кезимде кандидат болдук, доктор болдук. Бирок ушу жакем өлөр өлгүчө таң калчу элем да, бунун баягы иштер мандыгын, анан айрыкча мунун логикасына, уюштургучагына, цехтерди болбогон эле жерден түзүп, ошол эме бере турган. Дастанды деле ошондой болду, Жанарда деле ошондой болду. Жанарды эле эң бутуна тургузуп келгенде таш көмүргө которуп жиберишти. Аны эметип япондор менен Sumitomo Corporation деп ошол трихлорсилан, кристаллический кварц ошолорду өстүрө башташканда, бирок кремний менен Германияга жетише эле өстүрө баштаганда, андан Бакиевдин уулу алып бир досуна берип койду, Элисеев деген досуна. Ошо мен азыр таш көмүр талкаланып жок болду, менимче азыр ал иштебей эле калды. Ушундай эле нерсе азыр эми кыргыз индустрия болуп калабы деген ойду ойлосом, Жарасыл дагы бир жолу өлгөндөй сезилет да магачы. Мен bunun için kuyup pişip aytıp atам. Себеби Жарасылга окшогон алдыңкы ой жүгүрткөн инженердик кадрлар бар дагы элечи. Толуп атат керек болсо. Бирок көбү кетип калды да. Андай шарт болбой атат да. Анан биз кантип анан ушул кичинекей эле бир болбогон, киреше бермиш болгон баягындай псевдо фирмалар менен экономикабызды көтөрөбүз. Биздин экономикабыз биринчи кезекте өндүрүш көтөрөт. Болгондо дагы ири өндүрүштөр көтөрөт. Өнөр жай, жеңил өнөр жайы, орто өнөр жайы, керек болсо оор өнөр жайы көтөрө турган абалды түзсөк гана ошол кыргыз индустрияга окшогон бир баягындай бир инкубаторлор болуш керек эле да. Садыр Нуркожоевичтен мен суранат элем, ошол моменттен пайдаланып сактап калыш керек бул түзүмдү. Керек болсо областтын ар бир борборлоруна өстүрүп жеткириш керек. Ошондуктан Жарасылдын өмүрү трагедиялуу өмүрү деп коеюн. Ошол баарыбызга сабак болуш керек да. Өндүрүштү көздөгөн эмелерге, адамдардын баарына. Ушуну айтам, мен башка эмне дейм. Ошол бизге жеткен маалыматтарга караганда, ошо Жарасыл мырза каза болуурдун алдында сиз менен жолугуп, колуңузду бекем кармап, кулагыңызга бир сөз айткан дешет. Ошол сөздү сыр болбосо айта аласызбы? Эми мен аны жалпысынан айтып эле койдум. Аны бир гана суранчы, мен айтпай турган да суранчы бар, эми андай бир 3-4 фамилияны айткан. Эми ал кезеги келгенде айтабыз, аны айтпай коймок белек. Эң чоң суранычы, аке, керек болсо сен дагы кириш, мына өндүрүштү алып калыш керек, кыргыз индустрияны алып калыш керек. Эми биз золотой жилкасын таптык эле деп айткан. Анткени Ростех деген бир империя бар Россияда. Аны башчы Чемезов, Владимир Чемезов, ошол бир 3 күн мурун, Жарасылды камардан 3 күн мурун кишилерин жиберип, кол коюшуп, ошол негизинен Ростех менен, анан Росвооружение менен ошол экөө менен иштей турган абал келген болчу да. Ошондо ошол мына эметип аткан, мойнума илип аткан акчалардын баардыгынын 30%-ын гана беришти, башкасын бербей коюшту деп какшаган да мага. Ушул сөз, анан калган сөздөрдү эми дагы айтабыз, убакыт келе элек азыр. Жарасыл Абдраимов окшогон керемет адамды, мындайча айтканда, табылгыс мындай алтындан кымбат Кыргызстан үчүн бир мындай золотой мозг болгон мындай алтын мээлүү адамды силер жутуп тындыңар да, ошол акмакчылыгыңардан. Ал жерге дагы кыргыз индустрияга дагы бир өзү Ташиевдин бир жакын адамын алып келип туруп коюптур. Ушундай да булчу, ошондой. Анан кийин бүгүн чыгып алып тура мен кимдерге бирөөнү капа кылсам кечирим сурайм деп. Арбактардан кечирим сураш керек биринчи. Арбактар кечире алабы сени? Кечиргенге мүмкүнчүлүгү барбы ошол арбактардын? Ошолордун үй бүлөлөрү кечире алабы? Жетим жесир калган үй бүлөсү, бала чакасы, аялы, урук туугандар кечире алабы силерди? Мына ошол маселе жөнүндө ойлонуш керек. Анан калп эле сакалды өстүрүп алып, мо деп чыгып алып тур анан кийин. Жарасыл мырзанын камалышына ким себепкер деп ойлойсуз?
Менимче келип эле дагы эле ал өзүбүздүн кыргызчылыкта. Өзүбүздүн кыргызчылык перспективасы улам ачыла баштады. Ошол 1 миллиардка жакын мамлекеттик ассигнование болот деген экен, аны деле толук беришпептир. Бирок баягы дочерний предприятиелер уже иштей баштаган болчу. Айрыкча электроника, СНГРдеби ал турсун ноутбуктарды чыгара башташты эле, телефондорду чыгара башташты эле, жыйнап, анын технологиясы өнүгөт болчу. Транспорт маселеси, курулуш маселеси, где-то 10-дан ашык ошондой эмелер, филиалдар эмес, өндүрүш мекемелери деп коелучу. Ошо аны жөн эле колунан тартып алыш керек болду да. Максат эле ошол эле болду. Кыргызчылыктын эмеси кошулду. Анан ошо менен жөн эле айтса болот эле да. Мындай болуп атат, сизге башка жумуш берели, же болбосо өзүңүздүн бизнесиңиз менен алектениңиз. Биздин командага сизди кошо албайбыз деп койсо, акылдуу киши түшүнөт эле да. Сөзсүз эле ошо обус кылып камап, анан кийин бүт баардык кара эмелердин баарына үйүп, ошонун баарын көтөрө албай кетти да байкуш киши. Эми кайрадан эле саясатка маегибизди буралы, агай. Турмуш улана берет экен. Турмуш улана берет. Азыр бийлик кандай коомдун туруктуулугун сактап калса болот? Ушул бойдон кете алабы? Менимче баардык нерсе бөдөнөнү сойсо да касапчы сойсун деген принцип менен дагы эле кадр маселесин мен айткым келет президентке. Дагы эле кадр маселесин, жаш болобу, кары болобу, чектебей баарын иштетиш керек. Бүгүнкү күндө кандайдыр тармактын эң алдыңкы алып кетүүчүлөрү кимдер? Баарыбыз билип эле турабыз, көрүп эле турабыз. Айрыкча кийинки учурларда акыркы 10 жылда чет мамлекеттен өзүбүздөн эле бүткөн уул кыздарыбыз укмуш сонун ийгиликтерге жетишип атышат. Бирок ошону биздин мыйзамдар жакшы кабыл алынганы менен мыйзамдар иштеп атабы? Анан эле баса калып эле баягындай сен андай кыл, сен мындай кыл деген нерсе. Бул биринчи эң чоң маселе ушул. Андан кийин ошол мен дагы бир жолу айтам, табигый монополиянын баарын колго алыш керек. Мамлекет өзүнүн колуна алыш керек. Рынок маселеси ансыз деле кете берет. Баягы услуга андай мындай жактары менен кете берет. Бирок жаратылыш берген, бул элдин байлыгы да, бул элдин ырыскысы да. Эмне үчүн аны бир азамат ээлеп алыш керек да, аны өзү каалагандай байып, анан кийин каалагандай саясатын жүргүзүш керек. Бул үчүнчү менимче биздин ушул мыйзам чыгаруучулар дагы өздөрүнүн ким экендигин ушу билдирип койсо жакшы болот эле да. Бир колоттун проблемасын айтышат. Мына жерде арык чабылбай калыптыр. Тетик жерде андай болуптур. Ал жергиликтүү кеңеш менен айыл өкмөтүнүн, акимдин, мэрдин иштерин айтып, эптеп алакдуу болуп жүрүшөт да. Дүйнөлүк, глобалдык, жалпы мамлекеттик маселелер эме болсо, бекинип калышат. Же болбосо керектүү деңгээлде сүйлөй алышпайт. Ушул маселе. Анан эгерде перспектива менен байланыштыра турган сурооңуз болсо, мен айтат элем, билим берүү системасын такыр туптамыр өзгөртүшүбүз керек. Билим берүү системасы талкаланып бүттү, ачыгын айтышыбыз керек. Талкаланып бүттү. Билим берүү системасынын ошол мектепке чейинкиси деле, жалпы билим берүү системасы деле, профессионалдык билим берүү системасы деле, илим саясатын айтпай эле коеюн. Илим саясаты өзүнчө бир стагнацияга айланайын. Билим берүү саясаты менен тармагы менен илим саясатында дагы жердешчилик, тууганчылык болгону күйгүзөт да меничи. Баягы футбол командасында менин кызым ойносун, же болбосо менин уулум ойносун, анын кызы же уулу же жыйыны же башкасы ошол мамлекет деңгээлде оюнчу боло албаса, анда мамлекеттин өзүнүн эмеси аброю кетип атпайбы? Ошондой эле илимпоз деген адам менен чыныгы илимпоз менен баягы квази псевдо илимпоздун айырмасы көрүнүп эле турат да. Мына мен бүгүн кафедранын башчысы болуп иштеп атам. Электроника жана наноэлектроника бир кезде өзүбүз түзгөн кафедра иштеп атам. Ушул жерде дагы ушу жердешчилик, тууганчылык, койчу эме иштеп турсунчу. 15 жылдан бери иштеп атат, бир макала жазбаптыр Гүлжан, бир макала. Зато амбициясы күчтүү. Тимде сүйлөсө Юпитерден түшпөйт. Ушул билим берүү маселеси, социалдык маселелерди көтөрүүдө менимче дагы чоң ушундай бир радикалдуу эмелер болуш керек. Себеби биз социалдык мамлекеттейбиз, конституция боюнча. Тапкан ташкан акчаларыбыздын
бір кемінде 40-50% ошол тармакка кетип атат да. А бирок эффект кана жок, эч кандай эффект болуп атпайбы. Кандыбек Осмонариевич, илим жана билим берүү системасына сиз жалпы өмүрүңүздү арнадыңыз да. Ооба. Учурда билим тармагында кандай жаңылыктар болуп жатат? Өзгөрүү барбы? Кандайдыр 12 бир? жылдыкка деп өттүк. Мен негизинен аны колдой эле жүрөм. 12 жылдык болсо негизги баягы жүк бир аз азаят. Анан калса система өзгөрөт. А бирок ал үчүн шарт болуш керек да, Гүлжан. Шарт болуш керек да. Биринчиден мугалимдер даяр болуш керек. Приказ менен эле сен мындай кыл деп 2 ай окутумуш болуп туруп, анан кийин сен Сингапурду туура биздин Финляндияга жеткирип кой дегендин өзү күлкү келерлик да. Китептерибизди нормалдуу чыгара албай атабыз. Айтмакчы, мен да мурун министр болуп иштедим, аз болсо дагы. Ушу китептердеги мафия жоюлмайынча бул маселени биз эч убакта жолго кое албайбыз. Бул деген авторлук ушундай экен да, жылга чыгып турат китептер, жаңыдан чыгып турат. Ошол эле авторду байытып, колдоп, анын эмесинин өнүктөрүнүн ордуна башка тааныш автордукун киргизип коюп атпайбы ордуна. Анан каякта китептердин баягындай бир перманенттик саясат болмок эле. Үзгүлтүксүз саясат болуш керек да. Мисалы үчүн биз физиканы Пёрушкин менен окуп чыкканбыз. 50 жыл. СССРдин учурунда ошо Пёрушкиндин китеби. Андан кийин жаңы китептер чыга баштады. Ошондой эле эмеде физика, математика, химия, биология эмесинде бул бир. Экинчи, мектептерде ар бир колотко сала баштадык. Ал жерге же китеп жетпейт, же мугалим жетпейт. Ал кимдер жасап атат? Мен депутат болом дегендер жасап атышат. Ошол эле Японияда, ошол эле Европада балдар ташып окутушат. Японияда 15 километрден бери мектеп эмеси деген бар. Бир мектептин театры бар, спорт комплекси бар. Ошол эле мектепте 3000ге жакын бала окуйт Японияда. Плавательный бассейндери бар. То есть бардык шарттын бардыгы бар. А биздечи? Бизде мына көрдүңүздөр, өзүнчө эле бир баягындай бир мелдеш уюштуруп алганбыз да. Кайсы колоттун депутаты күчтүү, ошол жерге 2 мектеп салдырып койгон. Же мугалим жетишпейт, же китеп жетишпейт. Бала эч нерсени көрбөй эле чоңоет да. Мугалим жетишпесе эмне кылат? Бир мугалим 3-4 предметти берет. Анан ошо системалык түрдө чоң жаңылыштар кетип аткандыгын постоянно айтып, ошо жаман көрүнүп жүрөм. Бирок аны каалайбыз, бирок ошол мен айткан көйгөй маселелерди баары чечиш керек да. Ошондон кийин 12 жылдык болот. Бизде абдан чоң дагы бир проблема бар. Бизде балдардын төрөт саны өсүп атат. Демографиялык эме абдан жакшы бизде. Эми ошону эске алып, ошого шайкеш келген саясат жүрүп атабы? Менимче жок. Андай саясат жок. Жогорку окуу жайлар боюнча өзүнчө маселе болор эми. Жогорку окуу жайлар аман эле болсун да. Бирок мен бир нерсеге сүйүнүп калдым. Мына азыр келип иштегениме кафедра башчысы болуп 1 жыл болуп атат. Азыркы ректор, мен бул кишиге баягы жасакерлерни айтам, көп нерсени түшүнгөн, абдан чапчан кыймылдаган киши экен да. Мына улуттук университет өзүнүн кайра жаралуу доорун ушу баштаганы турат деп айтам мен. Ага биз баарыбыз кол кабышканга аракет кылып атабыз. Ушундай кырдаал бардык университетте түзүлсө. Анан жөн эле балдардын санын көбөйтүп эле контракт алып, оңой нерсе, же болбосо же бир мындай билимден жок, же илим жасоодон жок. Өзү дүйнөлүк феномен, бул университеттерде жасалат илим. Анткени ал динамикалык түрдө өсүп турган кадрлардын борбору да. Ошондуктан бул жагынан да эске алышыбыз керек. Иши кылып абдан көп маселелер бар да. Сизге эркин микрофон. Эмне дейм, биринчи кезекте мамлекетибиздин кандай абалга келип калганына, бүгүнкүдөй абалга келип калганын ичинен да биз өзүбүз күнөөлүүбүз. Коом күнөөлүү. Биз абдан активдүү болушубуз керек. Жасалма, жасакерлик нерселердин баарын токтотушубуз керек. Улуттук идеология дейбиз, оңгу жол деп мынакей кече форум болду филармонияда. Мен эми тилекке каршы экзамендердин баарын катыша албай калдым. Бирок эмелер материалдардын баарын окудум. Дагы эле декларативдик мүнөздө болуп атат. Кандайдыр бир партиялык чогулуш болгондой эле болуп калды. Мен ошондой түшүндүм. Ушулардын баардыгын мындай карап болгоп келсек, менимче президенттин айла чекесине кандай эме кырдаал болбосун, топтолуу менен гана ушул абалдан чыгып кете алабыз да. Кыргыз өзүнө мүнөздүү болгон пассионардык касиети бар. Пассионардык деген жаны тынбаган эл да. Жаны тынбайт. Каерге барсын, жайлоого барабы, ошол жерде дагы комфорт түзүп, жашоонун баягындай алгачкы элементтерин жасап келген киши эме эл, мамлекет түзгөн эл. Ошондуктан мен айрыкча ошо билим берүү саясатына катуу көңүл бурсак.
Анан дагы бир жолу кайталап айтам, баягы табигый монополияны мамлекет өзүнүн колуна алса, ушулардын баардыгы биригип келип, биздин Кыргызстандын эч кимден көз каранды болбой жашай турган баардык шарты бар экендигине мен көзүм жетип эле турат. Маегиңизге чоң рахмат. Рахмат Гүлжан, силерге дагы. Жакшылыктар болсунчу, элибиздин келечеги кең болсун. Айтканыңыз келсин. Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, бизде конокто профессор Кандыбек Осмоналиев болду. Биздин каналга катталып бөлүшүүнү унутпаңыздар. Кайрадан көрүшкөнчө.